Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде Маек Ысык Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Болот агай менен сөз болмокчу. Болот агай, саламатсызбы? Биринчиден, саламатсызбы. Бизде жалпы Кыздар Федерациясынын атынан жана өзүм атыман бир нече суроолор бар эле. Ошол Аталар кыздарды колдойбуз уюмунун негиздөөчүсүнүн бири катары башында кандай максат койдуңуз эле жана ал максаттар кандайча ишке ашырылып жатат? Жакшы болот. Негизи өзү бул кыймыл жөнүндө биз ошо Улуттук Кыздар Федерацияларынын иш-чараларына барып жүрүп, ал жерде активдүү биздин агайыбыз Мырзабай агайдын негизги демилгеси менен ошо аталар кыздарды колдойлу, кыймылын түзсөк деген бир идея айтылган, ой пикир айтылып, анан ошентип отуруп эле агайлар чогулуп отуруп эле келгиле ушундай кыймыл түзөлү. Анан мен дагы өзүм ошо кыздарды ар тараптан колдоп жүрөбүз. Өзүм дагы ошо кыздардын атасы катары келгиле ушул кыймылды уланталы, иштерин баардык тараптан эле колдоо көрсөтөлү деген максатта мен дагы макулдугумду бергем. Анан бүгүнкү күндө мен ошо билишимче биздин катарыбыз көбөйүп жатат. Биздин кесиптештерибиз, райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилери, мектеп директорлору, мугалимдерден тышкары дагы өзүнүн активдүү жарандык позициясы бар биздин агаларыбыз, аталарыбыз дагы биздин катарга кошулуп жатышат. Анан негизги бул кыймылдын негизги максаты ошо акыркы жылдары коомчулукта бир кыздарга болгон зомбулуктар көп болуп кеткен. Кыздарга эле эмес, ошо негизи эле жаш өспүрүмдөргө карата зомбулуктар көп болуп кеткендиктен ушул кыймылдын негизги максаты ошо балдарга туура тарбия берүү, туура ошо билим алууга жакшы шарттарды түзүү, ар тараптан колдоо максатында биз кыймыл түзүлгөн болчу. Азыркы күндө биз бул жеке эле бир 3-4 адам эмес, жалпы республикалык деңгээлде бизге кошулуп жатканы сүйүндүрүп жатат, жогоруда мен айткандай. Анан биз өзүбүздүн негизги ишибиз менен эле алек болуп, бирок өзүбүздүн негизги ишибизде дагы биз ошо кыздарды дайыма колдоп жүрөбүз. Азыр мына мобилдик кинофестивалдар болуп атат. Ошол жакта дагы аталар биз кыздарга өзүбүздүн акыл насаатыбызды айтып, туура багыт берип, ошону менен катар эле жеңүүчү кыздарды бир колдоп белек бечкегибизди бергенге бир аракеттерибизди кылып жатабыз. Эми келечекте бул кыймыл дагы чоңойот, көбөйөт, катарыбызга дагы кошулуп атат деп айтып атамын. Буюрса ошо биздин кыздарыбызды бир жакшы билим берип, жакшы тарбия бергенге салымын кошо турган кыймыл болот деп эсептейм. Чоң рахмат. Ошондой эле бул бүткүл ошо Кыргызстан боюнча кыздарды аталар колдойбуз дегенге сиздин көз карашыңыз кандай? Көз карашым түз. Мен жогоруда айтпадымбы? Биз колдогон үчүн ошол кыймылга мүчө болуп кирдик. Болбосо биз өзүбүздүн негизги ишибиз менен эле чектелип, ал кыймылдын мага кереги жок деп айтмакмын да. Ошондуктан менин көз карашым түз. Негизи эле өзү кыргыз эли байыртадан эле кыз балага өзгөчө мамиле кылып келген. Анан ошол себептүү биз дагы аталар кыздарыбызга бүгүнкү күндө дагы бир ошо кыздарга тиешелүү бир мамиле, туура мамиле кылууну ошо коомчулуктагы ар бир жаранга үйрөтүшүбүз керек. Кээде бир туура эмес нерселер болуп кетип атат ошо кыздарга карата. Ошол себептүү кыргыз элинде кыздын орду кайда экенин биз ошо аталар көргөзүп, билгизип бир туура жолго салуу максаты дагы бар да бул жердечи. Чоң рахмат агай, маегиңиз үчүн. Рахмат силерге да, ишиңерге ийгилик.